Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бир-эки сөз Судан боюнча кылалы. Судан бул дүйнөлүк лидерлер буну карабай эле да эмне болуп атканын. Суданда жарандык согуш болуп атат. Суданда көп кишилер мындай ачка калып атат да. Бир нече качкын. Анын себептери эмнеге болду? Мына картаны карасаңыздар, бул картадан көрөсүздөр да. Мисалы үчүн Судан армиясы Украинанын жана Мисирдин колдоосу менен ушул бийликти баягы бир колдо топтогонго аракет кылып жатат, могу кызыл менен белгиленген да. Ал эми могу көгүш менен бул деген бириккен Дарфурдун коргоо күчтөрү деген кыймыл. Эгерде мындай кара көгүш менен карасаңыздар, бул деген РСФ деген, бул деген тез иш алып баруучу аскер күчтөр деп аталат. Бул деген оппозиция. Мындай кызгылт менен карасаңыздар, бул деген дагы бир ошондуруу эркиндикке жетүү армиянын күчтөрү. Дагы ушул кызыл менен карасаңыздар, Судандын баягы Суданды бошотуу кыймылы Аль-Нур деген. Ушундай бир нече фракция түзүлүп, бир нече тала командирлери биригип, бирөөсү христиан, бирөөсү баягы Африканын өзүнүн жергиликтүү мындай ишенимдегилер. Калган бүт Судан бул сунни мусулмандар да. Ошол ар кайсы күчтөр биригип алып, бири-бири менен согушат да. Бул жарандык согуш эмнеден келип чыкты? Бул жерде негизи ушул Судандын куралдуу күчтөрү жана ошол оппозиция аталган эки күч бири-бири менен согушуп атышат да. Алар кагылышып атышат, алар бийлик талашып атышат да. Бул негизи жарандык согуштун түбү аябай мурунку тарыхта. Бул Судан деген өзү үч башка мамлекет болушу керек болчу, бирок Франция мисалы үчүн ушул Суданды басып алганда, колония кылганда, булар Франция, Улуу Британия, Германия, ушул бүт Африка, Индияны басып алганда бөлүп алышкан ушул. Анан ушул жерди таштап кетип атканда Франция өз үстөмдүгүн калтырган көп жерлерде. Анан бул жерден элди аралаштырып атайын бөлүп жарып, элдерди өз баягы эл жашаган мамлекетти бөлбөй, мындай аралаштырып атайын жасап салышкан, ошол бири-бири менен согушуп, чукулашып жүрүшүн деп. Ошол анан Суданда албетте бул нерсе көптөн бери чыңалып жаткан болчу, 30 жылдан ашык. Мисалы үчүн 2018 жылдын ошонун кымбатташы болуп кеткен. Ошол эле жылдар билесиздер, араб жазы буга чейин болуп, араб жазына чейин 4 жыл кургакчылык болуп, андан кийин дагы кургакчылык кайталанып, суу жетишпей, айыл чарбачылык өнүкпөй, жашоо кымбаттап, ачкачылык байкалып, валюта девальвация болуп, баасын жоготуп, кунун жоготуп да, аябай көп борбордук бийлик көп печать пресс күйгүзүп, акчанын санын көбөйтүп, акчанын кунун түшүп, ушул нерсе аябай 30 жылдай Омар Аль-Баширдин астында, ошондой президенттин астында, бийлигинин астында ушул нерселер болуп жаткандагы, анан ушуга эл чыдабай баштаган. Эл чыдабай туруп, анан Суданын мындай РСФ менен РСФ деген күч пайда болду. Бул деген оппозиция пайда болду. Оппозиция куралдана баштады. Оппозиция куралданып туруп, ушул өзүнө шаарларды бөлүп, ошол жерден өзүнүн бийлигин орнотту. Судандын борбордук бийлиги бул нерсени Дарфурга басып алгандан кийин ошол оппозиция Дарфурду кайра бошотуу үчүн чоң мындай аскер чабуулга келгенге туура келип калды да. Ушул арасында Орусия менен Украина ортосунда согуш башталганда, ошол 23 жыл эгерде революциянын күчтүү мындай Дарфурга болгон чабуул башталса, Украина катыша баштады да. Анткени себеп бар, анткени ал жерде Орусиянын Вагнер да катышып жүрөт ушул Суданда согушка. Негизи ушул конфликт болуп атканда аябай чоң гуманитардык мындай катастрофа пайда болуп атат да бүгүнкү күнү. Гуманитардык катастрофасы эмнеде болуп атат десе, ошо миңдеген киши ачка. Судандын мисалы үчүн мурунку бийлигине кошо жардам берип жаткан Мисир армиясы болуп атат. ГУР Украинанын болуп атат. ГУР Суданда Вагнерге, Орусиянын базаларына каршы атайын операцияларды өткөрүп атат. Ошол оппозицияда мисалы үчүн ливиялык улуттук армия катышып атат, алар курал берип, кээ бир учурда баягы согуштарга катышканга жардам берип. ЧВК Вагнер да катышып атат. Вагнер азыркы Африкалык корпусунун анын контингенти кескин кыскарды Суданда, анткени Украинага керек болуп калышты өзүлөрү. Малиде бир корпусу жок кылынды, бирок кандайдыр бир деңгээлде калдыктары ушул Суданда барыбыр таасир кылып жатышат. Эфиопиянын армиясы катышып атат.
Бириккен Араб Эмираттардын аскер күчтөрү да катышып атат. Анан ошол өзүнүн кошумча дагы экинчи оппозициялык күчү бул деген элдик Суданды бошотуучу армия да катышып атат да. Ошол эки тарап ушинтип бири бири менен согушуп жатышат дагы. Мисалы үчүн Хартум үчүн согуш болду аябай чоң 20-жылы. Бул жерден эки ушул оппозиция чоң күчтөрү аябай согушуп ушул жерден анан көп мындай жоготууларга алып барды да, элдик жоготууларга. Негизи калкын карасак бул Суданда 45 миллион киши жашайт, 45 миллиондон ашык да, ошол 46 миллионго чейин барып калды бүгүнкү күнү. Ошондо 96% сунна мусулманы болсо, 3% христиандар, жана ошолар өзүнчө дагы армияны түзүп башташты. Анткени баягы көтөрүлүш болгондо баягы оппозициянын мусулмандары ошол христиандык жергиликтүүлөрдү геноцид кыла баштады. Христиандыктар курал көтөрүп, өзүн коргоп, дагы кошумча саясий күч пайда кылышты. Анан дагы 0,3% салттуу ишенимдердин жактоочулары, бул дегенде баягы Африканын байыркы диндери да. Ошо байыркы диндерди кармангандар дагы өзүнчө курал алып, алар да мусулмандарга каршы согуша башташты да. Анан ушул согуш азыр уланып атат. Согуш аябай катуу кетип атат. Аябай гуманитардык катастрофа, кризис болуп атат да. Мындай 9 миллионго жакын калк качкын болуп жатат да. 5 миллионго жакын калк тамак жебей жатат бүгүнкү күнү. Ошол арасында мусулмандар да, христиандар да аз санда, баягы африкалыктар. Булар ачка болуп, дүйнө жүзүнөн ошол жардам күтүп атышат. Бирок дүйнө жүзүндө эч ким ага көңүл бурбай атат. Бүт көңүлдүн баары азыр Украинада, бүт көңүлдүн баары азыр Венесуэлада, бүт көңүлдүн баары бүгүнкү күнү ошол Ливан менен Израилдин ортосундагы согушта. Суданга болсо гуманитардык миссиялар барбай атат, мындай тамак аш жеткирилбей атат. ООН структуралары кандайдыр бир аракеттерди кылып атат, бирок ООН структураларынын кескин бөлүгү баары бир башка жерге кетип атат да. Мисалы үчүн ошол эле Газага кетип атат, ошол эле мисалы үчүн Бапор, ошол эле баягы Хизбалла тарапка, Ливанга кетип атат бүгүнкү көңүлү. А Суданга кетпей атат да. Дүйнө коомчулук, дүйнө мусулманчылык ошо бүгүнкү күнү Израилди эле баягы эсине алып, Израиль баягы Ливан, Газа боюнча бүт баягы жан дилин берип, баягы кандайдыр бир жүрөгү күйүп, аябай аякка бүт көңүлдү берип атат да. Ал эми Судандагы мусулмандарга, Судандагы болуп аткан катастрофага ошол эле сунну мусулман, ошол эле мусулмандар, судандыктар, бирок аларга эч ким толугу менен жүрөгүн оорубайт да. Эч ким аякка гуманитардык жардам жибербейт. Жада калса Кыргызстандан да эч кандай гуманитардык жардам аякка жетпей жатат, кетпей жатат да. Ошондой нерсе болуп жатат, таң калыштуу, кызыктуу да. Анан ошол Судан, дүйнөнүн көңүлү Суданга бурулбаса, бул жерде катастрофа аябай начар, жаман болуп жатат. Ошон үчүн дүйнөнүн бүгүн ошол көз карашы, дүйнөнүн көңүлү Суданга да бөлүнүш керек болчу да, бирок тилекке каршы азырынча андай боло элек да. Бул нерсе дүйнөдө көп нерсе адилетсиздикке берилип кеткенин көрсөтүп жатат. Ошондой туугандар, Судан боюнча теманы ушу менен аяктайын. Негизи ошо Кыргызстан тегерегинде ушундай нерселер болуп атканда, дүйнө жүзүндө ушундай нерселер болуп атканда, Кыргызстан бизге көп иштеш керек да. Кыргыз Республикасынын жарандары бизге, кыргыздарга көп иштеш керек азыр. Дүйнө жүзү талкаланып атканда, экономика баары бир элдин саны көбөйүп атат, элдин муктаждыктары көбөйүп атат. А биз аларга иштеп товарларды өндүрүп сатсак, биз байыйбыз, армиябызды бекемдейбиз. Ошон үчүн ишкерчилик жасаш керек. Ишкерчилик жасаш үчүн биз жакшы бизнес план керек. Ал бизнес планды жазууну үйрөнүү үчүн базалык нерселер ушу мен видео курс кылып жасагам. Ушул QR код менен киргиле, кат аласыңар, анан QR коддон баягы форманы толтуруп, ошол кат боюнча анан инструкциялар берилет, кантип ушул курсту өтүш керек экенин. Ал эми ошол негизи каналды колдонгуңар келсе, таза өз ыктыярыңар менен колдоп койсоңуздар болот. Кошумча дагы пикирлериңерди, оюңарды комментарийлерге жазгыла. Андай эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө.